Кафеге чогулушуп, Ички иштер министрлиги депутаттыкка талапкер добуш сатып алууга аракет кылганын маалымдады. Ички иштер министрлиги жогорку кеңештин депутаттыгына талапкердин шайлоочулардын добуштарын сатып алууга аракет кылганы аныкталганын билдирди. Маалыматка ылайык, кезексиз парламенттик шайлоого номер 3 шайлоо округу боюнча катышуу ниетин билдирген 45 жаштагы киши тарабынан жарандарга үгүт иштери жүргүзүлүп, акча берүүнү уадалаган. Ал 24 октябрда 15тен ашык адамды Бишкектеги Касымалы Баяйлинов көчөсүндө жайгашкан тамактануучу жайлардын бирине чогулткан. Алар ал күнү аталган жайда 18:00дөн 21:30га чейин болушкан. Талапкер чыгымдарды жабуу үчүн тамактануучу жайга 19.300 сом төлөгөн. Факты боюнча шайлоочулардын добуштарын сатып алуу менен кылмыш иши козголуп, ошол жерде болгондордун бардыгы Бишкек милициясына жеткирилишкен. Тергөөдө шайлоочулардын добуштарын сатып алуу жана мыйзамсыз үгүт иштери боюнча толук маалымат алынган. 7 ноябрда талапкерге жогоруда козголгон кылмыш иши боюнча айыбы угузулуп, башка жака кетпөө тилкаты менен кое берилди. Учурда тергөө иштери уланууда. Булак Суперкежи. Ички иштер министрлиги Кудурет Тайчабаров кармалганын билдирди. Туризмди өнүктүрүүнү колдоо фондунун мурдагы жетекчиси Кудурет Тайчабаров кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, ал уюшкан кылмыштуу топ менен байланышы бар деп шектелүүдө. Учурда тергөө иштери уланууда. Буга чейин Тайчабаров жогорку кеңештин шайлоосуна катышуу үчүн БШКга арыз жазган. Кийинчерээк социалдык тармактарда анын маркум Кримтөбөл Камчы Көлбаев менен чогуу түшкөн сүрөтү тараган. Мындан улам БШК Тайчабаровду талапкер катары каттоодон баш тарткан. Тайчабаров БШКнын чечимине макул эместигин билдирип, бийликти сынга алган. Булак Суперкежи. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Дайырбек Орунбеков Кудурет Тайчабаров тууралуу айтылган кептерге жооп берди. Президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков Ички иштер министрлиги тарабынан кармалган Кудурет Тайчабаров тууралуу айтылган кептерге жооп берди. Кудурет Тайчабаров убагында президент Садыр Жапаровду колдоп жүргөн болчу деп жазып жаткандарга, убагында колдоп жүргөндүк, ал адамды эч кандай жоопкерчиликтен куткарбайт. Чын жүрөктөн колдоп келгендер азыр дагы колдоп жакшы эле жүрүшөт. Мындан ары дагы мен президенттин жакынымын, мурда колдоп жүргөм деп мыйзам бузгандар болсо, алар башкалар сыяктуу эле жазага тартыларын эскертебиз деп жазды ал социалдык тармактагы баракчасына. Орунбеков ошондой эле өлкө башчысынын тарапташтары билимине жараша жумуштарга киргенин билдирди. Айта кетсек, Тайчабаров уюшкан кылмыштуу топ менен байланышы бар болгон делип кармалды. Тайчабаров кармалганга чейин жогорку кеңештин шайлоосуна катышуу үчүн БШКга арыз жазган. Кийинчерээк социалдык тармактарда анын маркум Кримтөбөл Камчы Көлбаев менен чогуу түшкөн сүрөтү тараган. Мындан улам БШК Тайчабаровду талапкер катары каттоодон баш тарткан. Тайчабаров БШКнын чечимине макул эместигин билдирип, бийликти сынга алган. Орусиянын коргоо министри өзөктүк сыноолорго даярдык көрө баштоону сунуш кылды. Орусиянын коргоо министри Андрей Белоусов өлкөнүн коопсуздук кеңештин жыйынында президент Владимир Путинге жаңы жер архипелагында тез арада өзөктүк курал сыноого даярдык баштоону сунуш кылды жана бул Кошмо Штаттарга жооп болорун айтты. Белоусов АКШ куралданууну азайтуу жана чектөө тууралуу келишимдерден барган сайын чыга баштаганын, өзөктүк курал алып жүрүүчү континент аралык жаңы ракета жасоого ниеттенип жатканын айтты. Министрдин бул сунушунан улам Путин тийиштүү мекемелерге өз сунуштарын берүүнү тапшырды. Өткөн айдын соңунда АКШ президенти Дональд Трамп башка өлкөлөр сыяктуу эле Кошмо Штаттарда өзөктүк курал сыноого тез арада киришерин билдирген. Кийин
CBS News каналына курган маегинде ал башка өлкөлөр сыноо өткөрүп жатканын, ошондуктан АКШ мындай тест өткөрбөгөн жалгыз өлкө болгусу келбей турганын айткан жана Орусияны, Кытайды, Түндүк Кореяны, Пакистанды атаган. Ядролук сыноосун Кошмо Штаттар 1992 жылдан, Орусия 1990 жылдан, Кытай 1996 жылдан бери өткөрө элек. Була Азаттык. Туркия Нетаньяхуну камакка алуу ордерин чыгарды. Туркия Израилдин премьер-министри Беньямин Нетаньяхуну камакка алуу ордерин чыгарганын Daily Sabah басылмасы жазды. Мындай чечимди Стамбулдун прокуратурасы чыгарган. Нетаньяхудан тышкары дагы 36 адамга, анын ичинде Израилдин жогорку даражалуу саясатчыларына жана аскер кызматкерлерине да ордер берилген. Бул адамдын баары Газа тилкесинде геноцид жасаган деп айыпталууда. Израиль мындай айыптоолорду четке кагып келет. Сентябрь айында Израилдин тышкы иштер министрлигинин буунун адам укуктары боюнча кеңешинин Израилдин Газа тилкесиндеги геноциди боюнча атайын комиссиясынын отчетун бурмаланган жана жалган деп атаган.